Bada bum, bada bum, bada bip, bada bum. Здравствуйте. Улица Лесная, да? Гүлжигит мандраж болып қалып тұр ғой. Гүлжигит мандраж болып қалып тұр ғой. Так, туғандар, жамаат. Я уеду. Я уезжаю, разворачиваюсь. Не, вы в той стороне у нас. А, да? Все, понял. Барыңырға ассалаумалейкум. Акимович YouTube каналына қош келдіңдер. Бүгіннен баштап бұйырса мені ушул форматта көріп баштайсыңар. Бирок мен курткамен ысып атам, анан бир парачкага чалдым бизнесте. Но мех болбойт дейт. Анан буну чечип коеюн десем, көйнөгүм менен үшүп каламбы дейм, улам көчөгө чыккандач. Вот, биринчи заказым алып келдим, мен эмесини карабадым да, акчасы канча болду, э? Так, 657 рубль болду. Бир 10 минуттун тегерегинде эле жүрдүк болуш керек. Экинчи заказды сразу ушул эле жерден коэффициент менен берип койду. Пассажирлар деле мени күтүп атат окшойт. Шлагбаумдан чыккан жерде. Вот, светти өчүрүп койдум, аз көрүп эме кылбасын. Эки бала экен. Булар каяка барат экен? Аз көрөбүз. Добрый вечер, здравствуйте. Сейчас посмотрю. Да, берегу. Можно сядь? А почему у вас разблокировалось? Мы не хотели тебя открывать, братан. Походу я домой поехал. Он меня еле уговорил, чтоб тебя тоже пустили. Говорит, брат, ну, походу Здравствуйте. У вас Bluetooth есть? Bluetooth есть. Блин, вы не поверите, только что вот машина приехала, это же не вы были, да? Нет. Мы перепутали вас, у вас одинаковые У буквы. вас одинаковые буквы УТ. И сели в другую машину, И да? тоже Мы едем домой. Х5. Хончи, да? Хунци, да. Хунци. Хончи. Это просто. Я еще ему говорю, потормози. Он говорит, сейчас я, говорит, заказ закончу. А он заканчивал заказ Сейчас тоже. он поедет к нам. И на мы нашу такие, улицу. да, не может быть, ну типа. И он уехал, я такой, ладно, ну это скорее всего наш. И вы Как вот называется? Там 3 икса Хончи будет. Да. А у вас панорама даже есть? Да. Вот видите? Да. Прямо? Это что, вам всегда говорят? Обратно. Жаман мандраж болуп атам ба же эмне болот? Бир повороттон өтүп кетип, экинчисинде кир десе, бияка кирип, эшикти ачайын деп эшикти ачсам, не выходите деп. Короче, эме 1314 мүнөттө же 17 мүнөттө келдик. 1356 рубль. 1356 рубль элестеткиле. Экинчи заказым, если чё. Bunday машина арендасы Снежоктан алдым, 4,5 мың рубль екен. Снежоктың паркында иштесем керек. Парктың комиссиясы 5% екен. Башка паркта иштейм десең, аренда 5,5 мың екен. Любой паркында иштей бер дейт. Мен сразу бул паркка кошулуп, Яндекстин офисине жазылып, бүгүн барып парковый самозанятый болуп, аккаунт подтверждать этип, чай-пай ичип, машинаны жууп тазалап, бензаны коюп, ишти баштаган жерим. Саат 10:45 өтүп атат. Экинчи заказымды бүтүрүп атам. Бүгүн аренда бекер, эртеңден аренда чечилет. Эртең саат 12-де. Бир эле нюансыма жаккан жок. Саат 12-де аренда чечилет. Сен эртең саат 11-де арендаңды уже жаап коюшуң керек. Болбосо машинаны без объяснения причины култап салат депчи. Ошондой дейт. Билбейм. Мен графигим башкача да десем, перестраивайся, ориентир алып жүр деп койду. Зарядниктерди илдим. Уже экинчи пассажирым түшүп атат. Экинчи пассажирым түштү. Экинчиси по цепочке сразу берип салдым. Мен сууну карап турмун. Тетигил сууду ачып алыптыр. Бул сууну ачып турбу? У тебя есть вода без газа деп атты. Сууну алып түшүп кетип болуш керек. Суу жок чөтө. Экинчиси ачып кетиптир, значит. Так, сразу токтоп бир сууга алып коюшум керек. Атаман такси паркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы көпчүлүккө маалым болгондой эле 2,5%. Акчаңыздарды 24/7-ге моментально эч кандай комиссиясы жок жана эч кандай чектөөсү жок, чечип алсаңыздар болот. Жана ошондой эле таксиге тиешелүү керектүү документтердин бардыгын жасап беришет. Россиянын
аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Там экономдон бизнес класска чейин кошуп беришет. Там Майбах, Элит, Премьер, Грузовой, Экспресс, любой тариф бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндө көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалып, парк менен таанышып, шарттар жагып аткан болсо, кошулуп менен чогуу иштесеңиздер, барыңыздарга ийгилик. Видеону улантабыз. 2 минут алып подачасы мен Шереметьевого заказал болдум тугандар. Машина ичи мынакей сенсорный управление весь, баары жакшы, сонун. Пассажир кетти, аэропорт Шереметьево. Платный жол менен келдик. Тугандар, платный жол менен келдик, платныйды мен төлөдүм. Мен типа водитель төлөйт деген система экен да. 37 минутта алып келип турмун. 41 минут көрсөтүп аткан. Амай, проводник в аэропорт дейт. Поехали. 2779 рубль бул заказдын өзүнүн акчасы, 630 рубль бул платный жолдуку мен төлөгөн. Потом 30 рубль бонус бериптир. Бизнестин жүргүнчүсү арт жакта отурганда мына ушундай картинаны көрөт экен. Карагыла. Ошол жерде өзүндө да свети бар экен. Мынакей бул светти да күйгүзөбүз. Могул жакта буттун эмесин карагыла. Өтө көп орун бар экен. Сиденье алдыга жылган, бутун беймарал, факты көрдүңөр. 2 зарядникти мындай кылып чыгарып койдум мынакей. Видео регистратордун проводу мындай түшүп турат го. Ошону да айта кеткиречи, мындай кылып үстү менен жашырып алып келип туруп алып барышым керекпи? Же кандай дейсиңер? Машина в целом ушундай экен ичи. Мына бул жака бир влажный салфетка, бир суу. Onu açıp turbu aşağıya ekene fix price'tan aldım tetinde suyunu. Ama da su yakta da bir влажный салфетка bir yeme. И естественно посветті өшірейін. Мордасы мышық ақшаш күйіп трассада көп көріп қалшым біле. Оказывается, ушул нерсе күйөт экен. Арт жағы мына өзім үшін полный видео фиксация кылып алдым. Арт жағында китайский жазуу бар. Арты ушундай. Бұл полный комплектация екен. Люкс. Мен атайым қызыл цветтерді қызыл қылып қойдым, өзі негізі фиолетовый екен. Азыр Шереметьевода как раз очередке қойған. Қанша дейді көріп қойыншы. Бизнес тариф жана 1 саат болчу, азыр 45 минут қалды. Арт жақта зарядниктер душу. Бұлар иштеткенден кейін қайра жайына сайып қойушпайды екен. 12-ден 51 өтіп отат. Движение кыла береличи. Машина боюнча в целом айта турган болсо, машина узун экен. Арт жакта пассажирга место кенен экен, аны айттым. Тормоз өтө резкий экен, үйрөнүш керек экен. Педалга бутун тийгенде эле уже тормоз кармайт экен. В принципе, мультимедиасы понятный экен, сразу эле Bluetooth деген нерселердин настройкаларыны, машинанын освещенияларыны, анча-мынча плюшкаларыны сразу эле түшүнүп алат экенсиңер. Круиз контроль кандай иштейт экен мен түшүнбөй койдум. Ошого башым жетпей койду. Алгач көз сүйүү жазып, кымбат белек мага бер, сага учкун келет. А так пока в принципе жумуш башталышы, заказдардын акчалары жакшы, Кудайга шүгүр. 40 мүнөт заказы жок, деле жүрүп калган моменттер болот экен. Ленинский проспектте bir парковкада бир аз күтүп турдум. Центрден бияка чейин келдим. Жок заказ. Телефон чукулап отурам. Линиядан чыккан жокмун вроде. Күтүп отурам, заказ беребеле. Жок, азыр кайра тетиги МКАДты көздөй акырын жылып баратам, билбейм. Вроде бы эме дейин десең, но по городу везде эле коэффициент жок да. Эмечи, мындай карасаңар. Шаарда кайф деген нерсе жок. Ошо уруп баратам эле жок. Эмне кылабыз? Центриге кирейинби кайра. 2 hours later. Бул BMW-нын ичи. BMW канча? Пятерка. BMW пятерка. Бул могу лепестоктору менен BMW-нын мага эң негизи жакканы могу приборный панель, ортодо центральный консоль. Кичине водительге бурулуп карап турат да. Ошол жерлери менен алчу. Бирок салон весь светлый экен. Могу жерлер дерево. Канча 179 миң кирип коюптур врачка. Анакей. Ишини карасаң болсок, бул өтө реально бир мындай блогердин машинасы да. Сөйтүгүнө блогерге момундай освещение менен момундай салон керек. Бул врачка видео тартпай эле жүрөт. Жөн эле. Ооба. Тихо эле иш кыламын. Темно-синий. Темно-синий. Базар жок. Врачка көз жолугуп
чай ичип, оозду бекитип буюрса, эми тиричиликти кылалы дедик. Оказывается, бизнесте ушу бир определенный убакыт болот экен, 1-ден жок, 2-ден 3-кө чейин же 1-ден 3-кө чейин мындай мертвый. 2-ден 4-кө чейин. 2-ден 4-кө чейин мындай более-менее багы расслабленный күндүзгү күндү сыяктуу да. Ошол моменттерде чай пай ичип движение кылышат экен булар. Азыр экөөбүз отуруп алып, брачка машинасын көрүп отурган жерибиз. Алдында биздин Хонци турат. Сырттан бир көрүп коеюн, укам машинасын. Темно-синий экен. Укам кандай суу колдонот экен? Черная головка дейт. Сен пассажирда эле отурасың го? Дизель экен да, просто. Меники 454, сиздики 054. Ооба. Саат таңкы 5:30. Шарике келип калдым. Болчу, айленайын. 1981 рубль. Так, заезжайте в синюю зону дейт. 2 hours later. Заказга суу салып атам го. Черкен Шарике бирөөнү чытап, андан кийин Кыргыз Бизеле деген YouTube каналы бар, Адилет деген байке бар. Ошол экөөбүз жакшы тааныспыз. Ал мага зонт берген, жана трость. Ошону жолдон Шариктен чыкканда көтөгүн чогуу чыгып калыптырбыз. Мени көрүп калып токтоп, обочинада ал мага зонтту берди, мен багажга салдым. Анан братан кандай кыласыз десем, деге Новая Рига мен скатты көздөй айдай берип, Падикова деген деревнядан ошол жактан центрди көздөй сон заказдар түшөт деди эле. Келдик акыры. Ал братанды жолдон жоготуп ийдим. Чалган жокмун, каяктасың деп. Но мен деревня Падиковага келдим, скатка жакыныраак жерде жайгашкан. Линиядамын, Шереметьеводан бери келгем. Заказ жок. Мынакей. Шаар ичи дагы заказ жок. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Потолок 12 800? Меники ушундай болуп атат да, ушулай, короче. Базар жок. Анда силердики аренда эмес да, выкуп. Күнүнө 6,5 миңден котором да букупка. До конца мая 6,5 миңден которсом утулам да машинадан. Базар жок. Понятно, братан. Вам помочь? До свидания. Бул артты көздөй басып кетип атат. Демек, 190 рубль платный жолдо төлөдүм. Поездка 4738 рубль болду. Кудайга шүгүр, өтө сонун. Братанчиктер менен общение кылсам, эми аэропортто очередке койсо күтсөң болот. Пробка башталды, шаардын ичинен не стоит деген. Анчамча нюанстарını сурап билип үйрөнүп атам. 8ге 3 мүнөт калыптыр. Мен уйкум келип болбой калыптыр міне. Могу очки менен силерге билип атат. Могу очкини момдагы чечсем, көзүм чарчагандай, чарчагандай эмес. Негизи менин көзүм өзү өтө деле чоң эмес, анан билинбейт деле да. 2 hours later. До свидания, все добро. Акыркы заказым Food City'ге келип калдым. Элестетиле туугандар. Food City Айман 100 рубль берди. Азыр выходка чыгып атканда төлөйм. А так 2781 рубль болду. Эми бул канча акча иштеди болду экен деген туугандарыбыз срочно жоопту көргүлө, а? Kudayga şükür. Aldın ала айтып коеюн. Салам алейкум. Sesimin de giri çok sekelek.